Урматтуу докладчик, сиз азыр айтып атасыз, башка мамлекеттер менен тыгыз байланыштабыз. Туурабы? Ооба, эң туура. Ал жакшы. Бирок мына бир маселе ошондон чыгып атат да. Таблиги жамаат уюму Россияда экстремисттик деп табылган. Эмне үчүн бизде бул уюм эркин иштеп жатат? Арсанбек Касымакулович, биз бул таблиги жамааттын ошо мүчөлөрүн дайыма көзөмөлдөп турабыз. Эгер чектен чыгып, ошо мыйзам бузууга бара турган болсо, барган болушу алар деген. Анда кылмыш чоңдулар деген кылмыш чоңдулар тартылат. Эми бул таблиги жамаатта ошо экстремист деп тануу боюнча бир топ жолу деген аракеттер болгон, бирок ал Кыргызстанда экстремист деп табылган эмес. Жок, бирок бизде безвизный режимде Россия менен. Ошоктон келип бизде иштерди жүргүзсүн болот. Же биздикилер даяка киргизбейт. Ошондой болуп атпайбы? Biz bir buluş kerебиз, bir kalıpta işlешибиз керек да. Касымбек, ар мамлекетте өз мыйзамы бар экен, ошо мыйзамдардын негизинде жумуш алып барабыз. Жок, дагы бир жолу карап көрбөсөөр болот. Себеби мен билем ошол таблиги жамааттын уюмдун кишилери бир топ мындай жооптуу кызматтарда иштеп жатат да. Бүгүн биздин республикада. Урматтуу Арсанбек Касымакулович, эгерде бул ошол жооптуу кызматта иштейт сиз айткандай факттар болсо, ошолордон биздин мамлекетке деген коркунуч жарата турган болсо, анда биз чара көрөбүз. Жок, аларга чара көрүп эле бир аталы силер Россия менен тыгыз иштеп ошол жамаатты жаап таштабайсыздар анда. Сунушуңузду карап чыгалы. Дагы бир жолу карап көргүлө энди. Рахмат. Рахмат, урматтуу төрага. Азыр эле жогору жакта биздин бир коллегабыз таблик жамаат боюнча жаппайсыңарбы, тыюу салбайсыңарбы деген оюн айтты да. Мен ушул коллегаларымды бир мындай этияттап сүйлөгөнгө чакырат элем да. Мына карап көрүңүздөр, мамлекет жасабаган ишти ушул таблик жамаат жасап атат. Жамандыктан кайтарып жакшылыкка чакыруу, намаз окуу, ата энесини сыйлоо, өзүдөн кичини сыйлоо, чоңду урматтоо, арактан кайтарып атат, жаман жолдон кайтарып атат. Анан мен айтар элем да, урматтуу баяндамачы. Мына ушул таблик жамаатка бир сөз сүйлөштөн мурда бир ошолордун ишмердигин өзүңүздөр карап чыккансыздар да. Бул мамлекетке эч кандай зыяны жок, наоборот пайдасы көп болуп атат булардын. Канча көчөдө бомуш болуп кеткен жарандарыбыз кайрадан жакшы турмушка кайтып атат. Ошондук үчүн мен мындай этият болууга чакырат элем да, мен коллегаларымды. Наоборот, сиздер ушул теңирчилерге окшогондорду жабыңыздарчы. Ушул элдин арасында 90% биздин Кыргызстанда ушул бизде мусулман динини тутушат, намаз окуйт. Мына ошолордун нааразычылыгын жаратпай, мына ошондой бир этияттап сүйлөсөк да бул жердечи. Рахмат. Менде Нурбек Такабаевич мындай суроода азыр коллегам да жакшы токтоп кетти. Бул даватты кандай түшүнөсүз өзү? Ким айтып берет? Урсатпы, мен Жалалдин Паяздинович, дават маселеси боюнча, дават бул элге жакшылыкты тартуу, мына азыркы жаңы сиздин астында депутат айтып кетти. Элге жакшылыкка чакыртуу, ошондой иш-чаралар менен жүрүшөт да бул бизде. Кыргызстанда башка жерлерде, бирок Россияда, Тажикстанда бул кыймылга бөгөт коюлган да, тыюу салынган. Бизде андай жок. Рахмат. Мына өзүңүз туура так жооп бердиңиз да. Жамандыктан кайтарып жакшылыкка чакыруу да. Бул жерде эч кандай неме жок. Эми элди туура жолго ата эне чакыра албаса, ушул даватчылар туура жолго чакырып атат да. Барып анан ата энесинин бутун жууп, бутун өөп, ыйлаган канча инсандар бар да, жакшы жолго түшүп аткан. Ошон үчүн кээ бир коллегам туура эмес айтып атат. Эми ал теңирчиликти биз эме кылбайбыз, но бирок андагы мыйзам чегинде өзү каралыш керек, алар дагычы. Анан келип алып элдин баарыны туура эмес жака чыгырып, андай кылган туура эмес. Экинчи маселе, экстремизмде мына якын инкарларды айтып атасыздар. Мага Бишкек шаарынан, Чүйдөн, Ош областынан, Ош шаарынан көп кайрылуу каттар келди да. Биз жөн эле ушундай отурсак,
алып кирип койду. Себеп ушу чачым жана коллегам айткандай. Ушуларды кайра карап чыкса болобу? Мурат Жалалдин Байзинович, бир сурооңузга жооп берип коеюн. Мен Бул Кундуз дават боюнча сиз айткандай жакшы да, алар деген жакшылыктарга үндөйт деген, жакшы жолдорго үндөйт. Бизде биздин кээ бир жарандардын арасында деген мындай ошолорго карата деген сын пикирлер айтылганы, бул ошол кийип жүргөн кийимдери биздин үрп адатка, салттарга туура келбейт деп. Өзү түшүндүрүштөр жүргүзүп, муфтият менен ушу даватка чыккандар, ушу Бризин деген жакшы эле кыргыздын кийимдерин кийип барып, калпагын кийип барып түшүндүрүштөрүн жүргүзсүн. Андан кийин кээ бир үйлөргө барып такылдатканда ошо элдин тынчын алып деген, кайра деген кире бербесин деген мааниде биз түшүндүрүштөрүн жүргүзгөнбүз. Негизинен алардын аракеттери, мындай ойлогон ойлору жакшы. Туура, эми адамда кемчилик бар да, кийимде боюнча болушу мүмкүн, башка нерседе кемчилик болушу мүмкүн. Бирок алар кемчилик өзүндө да, инсандын өзүндө. Мындай кылган амалында кемчилик жок. Ошону туура маани берсек, анан ушул жанагы мен айтып кеткен жарандар көбү кайрылды. Мен бизде Медер Алиевичке кат жибердим эле, алардан жооп болсо сиздер ушул карап бересиздерби? Жалалдин Байзинович, ар бир факт боюнча, ар бир жаран боюнча кароосун биз албетте карап беребиз, карап чыгабыз. Ар бир жарандын иш аракеттери мыйзамсыз же мыйзамдуу жактарын биз карап чыгабыз. Эгерде мыйзамсыз болсо, анда соответственно ошого карата чара көрүлөт. Эми кийимге карап же чачын өскөнүнө карап соттоп кою да туура эмес деп ойлойм. Анан эксперттери боюнча жана менин коллегаларым да туура белгилеп кетти. Эксперттер да адашат да. Ал адам кайра ушуну бир карап, адам тагдыры чечилип атканда бир эле эксперттин сөзү менен эмес, башка эксперттер дагы дин алдындарын да угуп, анан өнме кылсак. Анан экстремизм десе эле динди эмес, башка экстремисттер деле. Оюн бүтүрүп алсын. Башка экстремисттер деле көп. Мына өзүңүз көрүп атасыз, дүйнө жүзүндө эмне болуп атат? Башка мамлекеттерде, бир славян мамлекеттер эмне болуп атат? Ал деле ушул экстремизмдин бир түрүнө келет. Биздин Кыргызстанда тынчылык болсун, жакшылык болсун деп, ушул кылып аткан, мээнет кылып аткан инсандарыбызга наоборот колдоо көрсөтсөк деп токтоп кетет элем. Сиздердин да иштиңиздерге ийгилик. Мына жерде азыр жакшы айтыпсыз, 3-чү пунктта айтылып атат. Ушул профилактика боюнча. Профилактиканы көбүрөөк өзү жергиликтүү жер өз алынча башкаруу органдары менен кошо жамаат участкойлор, сиздерде иштеп аткан балдар бар, баары иштешип атат. Ушулар менен кошо мындай элге түшүндүрүү иштерин алып барсак, Кудай буйрса жакшы болот. Рахмат. Чоң рахмат. Динди билбесең талашпа дейт. Бул өтө астейдил мамиле жасай турган нерсе. Биз элибизде түндүк менен түштүккө, андан келип район менен районго, айыл менен айылга, көчө менен көчөгө бөлүнүп атып Каймуратка жетип атабыз. Эми ушундай учурда бөлүнүп жарынууга келбеш керек, кептелбеш керек. Мен айтайын дегеним, урматтуу туугандар, салттуу дин деген бар. Биздин каадабыз, салтыбыз, наркыбыз, түпкүлүгүбүз, тегибиз бар элбиз. Биздин ислам дининин тарыхы боюнча кыргыз кан төгүүсүз кабыл алган. Анткени салтыбызга, наркыбызга, түпкүлүгүбүзгө туура келген үчүн. Ошон үчүн ал бул эле, бул тигил эле, теңирчилик деген дин жок. Антип бир нерседен бир нерсе чыгаруунун кажети жок. Мен жалпы элди, журтту ошол билбеген нерсени талашпоого чакырат элем. Эртең бул нерсеге өтө астейдил мамиле кылбасак болбойт. Бар болуңуздар.